Эмне үчүн Фаберликтин продукциясы жеткиликтүү баада, мына тармактык маркетинг компанияларынын арасында Фаберлик эң жеткиликтүү баада элдерге продукцияны берип атат. Муну сиздер дайым айтып эле жүрөсүздөр. Эми ошого бир аз түшүндүрмө берип кетели. Кимдир айтып калса, эми Фаберлик эмнеге арзан? Сапат анча эмес болгон үчүн арзан да деп калса, ошого жооп бере билишиңиздер үчүн мына сиздерге аргументтер, далилдер, мисалдар берип кетели. Биринчи себеби бул мына 1 деп турат, номер 1 көрдүңүздөр, номер 1 бул 10 000 штук дана деп турат. Биринчи себеби бул эффект масштаба. Эффект масштаба түшүнүп алыңыздар, эффект масштаба деген бул эмне? Бул экономикада ушундай эффект бар. Бул деген мындай. На средние общие издержки снижаются по мере увеличения объема производства. Демек, башкача айтканда, сиз канчалык көп дана чыгарсаңыз бир нерсени, бирдемени, бир продукцияны, ошончолук анын баасы ошончолук арзан болот. Көрдүңүздөр, Демек, саны канчалык көп болгон сайын анын баасы ошончолук төмөн болот. Эгерде саны аз болсо, анда баасы жогору болот. Азыр мисалы үчүн көрөлү. Мисалы үчүн айталы бир компания N деген компания, ой биз мындай крутойбуз, биз интип беребиз деп келди. Жаңы компания бирок ал 10 000 эле дана шампунь чыгарат. Анын өздүк баасы, анын чыгарып өздүрүп өнүктүргөн баасы, өзү иштеп чыккан баасы 300 сомдон чыгып атат. Өздүк баасы, себестоимость деп коет, Ошол компаниядан чыккан баасы 300 сом дейт. Бирок 300 сом маркетингге кетет. Бул бир эле тармактык маркетинг эмес. Мисалы үчүн сиз мисалы үчүн тааныган атактуу бренддер деле жана дүкөндөн алсаңыз, атактуу кандай болбосун, Head and Shoulders болобу, Procter & Gamble болобу, же болбосо Wash & Go болобу, кандай шампунь болбосун, Timothy болобу, булардын баары тең өздүк баасы болот, анан маркетинг баасы болот. Маркетинг баасы деген бул деген рекламага кеткен чыгаша. Ал сөзсүз түрдө болот, рекламасы жок. Азыр эч бир товар өтпөй калды, билесиздер, Себеби дегенде товарлардын түрү көп, адамдардын башы айланат. Ошон үчүн реклама көп нерсени чечип коет. Ошон үчүн рекламалык бюджет деп коет, же маркетинг бюджет деп коет. Ошол маркетинг бюджетти 300 сом түзөт дейли. 300 сомду себеби данасы аз болгон үчүн анын чыгашасы да көп дейт. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз 10 000 шампуньду сатуу үчүн деле ошол эле рекламаны кетиресиз. Миллион дана шампуньду сатуу үчүн деле ошондой эле чыгаша кетерсиз. Бирок ошол штугуна эсептегенде аз болуп калат, бир шампуньду сатуу үчүн 100 сом кетет. Мисалы үчүн экинчи учурда мына Фаберлик миллион дана шампунь чыгарды. Анын маркетингге рекламага кетирген чыгашасы 100 сом болуп калат. Берки компания 10 000 эле дана чыгарган үчүн анын рекламага кетирген, бир шампуньга кетирген акчасы бул 300 сом болот. Көрдүңүздөр, бир шампуньду сатуу үчүн. Демек көрөлү, мына натыйжасында биринчи компания N деген компанияда 600 сомдон болуп калды шампунь. Мына ошол шампунь, ошол эле курам, ошол эле сапат, ошол эле курам, бирок 600 сом турат. Эми Фаберликтин учурунда болсо, миллион дананы чыгарган үчүн анын өздүк баасы 100 сом болду дагы, рекламага кетирген чыгашасы 100 сом болду. Натыйжасында 200 сом болуп калды. Мына же сиз Фаберликтен 200 сомдук шампуньду аласыз, ошол эле курам, ошол эле сапат, же болбосо сиз ошол эле курам, ошол эле составды, ошол эле сапатты сиз башка компаниядан 600 сомдон аласыз. Эмнеге? Бул жаңы компания. Ошон үчүн жаңы компаниялардын продукциясы дайым кымбат болот. Ал тилекке каршы каалайбы, каалабайбы, таарынабы, капа болобу, бизге баары бир, бирок фактын айтканда анын шампуньу ошол эле курам менен 600 сом болуп тура берет. Ошол эле курам менен Фаберлик 200 сомдон сатат. Эмнеге дегенде миллион дана чыгарат. Фаберликтин азыркы учурда консультанттардын саны, мен акыркы 4 жыл 5 жыл мурун келгенде уже 5 миллион консультант бар болчу. Бул деген 5 миллион адам кардар экен да. Албетте анын баары карда бар болбойт, аны эсептеп чыгарыш кыйын, бирок 5 миллион адамга жакын катталган Фаберликтен, көрдүңүздөр, ошол мезгилде. Бул деген аябай көп, демек деген бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул бир Кыргызстан, Демек Фаберликтин продукциясын алам деп кызыккан кардарлардын саны бул 5 миллион экен. Бирок алардын өздөрүнүн тааныштары бар, апасы алат, эжеси алат, алар катталбай алышы мүмкүн. Аларды эсептегенде ошо 5 миллиондон нары болот да. Эми 5 миллиондун баары катталган менен 5 миллиондун баары ала бербейт, кардар боло бербейт. Кимдир бир катталып эчин салбайт. Бирок алардын тааныштарын эсептегенде, жанагы алып аткан, сен аркылуу алайынчы дегенде эсептегенде ошол 5 миллионго барып калат. Көрдүңүздөр, бир Кыргызстан Фаберликтин продукциясын алат. Анан албетте миллион дана шампунь чыгарат да. Көрдүңүздөр, же 2 миллион, же 3 миллион. Бул эми мисал. Биринчи себеби бул товардын арзан болгонунун себеби, биринчи бул эффект масштабы. Экинчи себеби бул Батыш, Япония жана Кореядан келген компаниялардын баардыгынын товары кааласа дагы, каалабаса дагы кымбат болуп тура берет. Эмнеге дегенде, аларда орточо айлыктар 2000-3000 доллардын дегелегинде. Кореяга барсаңыз деле, Японияга барсаңыз деле, Батыш Европага барсаңыз деле, же АКШга барсаңыз деле, Канадага барсаңыз деле, алардын орточо айлыктары 2000-3000 доллар же 2000-3000 евро. Ошон үчүн ал жерде иштегендерге, ал жерде өндүрүлгөн продукцияга айлыктар көп төлөнөт. Ошон үчүн анын өздүк баасы кымбат болуп калат. Завод, фабрикада чыгашасы көп. Алардын арендасы кымбат, алардын налогу, салыгы кымбат. Ошон үчүн өздүк баасы кымбат болуп калат. Мисалы үчүн Европада сиз мисалы үчүн 100 000 сом акча тапсаңыз, 40% же 45% налогко төлөйсүз. Бул деген 45 000 сомду сиз мамлекетке төлөп коесуз. Салык катары. Калган 55 000 сизге таза калат.
Бизде Кыргызстанда, Россияда, мисалы үчүн биз 100 000 сом киреше көрсөк, бизде 3% Кыргызстанда, Россияда 6%. 3 000 сом бересиз же 6 000 сом бересиз. Мына көрдүңүз. Андан биздин эл еще наразы болот. Бизде мамлекет карабайт, мүмкүнчүлүк бербейт, бизнеске карабайт, андай мындай. Европага барып бизнес жасап көргүлө. Жан деп кайра Кыргызстанга келесиз. Кыргызстанда сонун экен депчи. Бизде мамлекет карабайт эмес эле сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Биз ошону түшүнбөй атпыз, эркелеп отуруппуз дейт. А Европада уже көп бизнестер бутуна түшүп, бутуна туруп калган үчүн, ылайыкташып уже калыбына келип калган үчүн ал жакта проценттер жогору, салыктар. Кийинге эле бизде ошол салыктар жогору барат. Ошон үчүн мамлекеттин колуна акча көп түшөт да, мамлекет көп нерсени жасай алат, көп жардамды бере алат. А бирок азыр аз түшөт. Эмнеге? Бизнести колдобосо эртең ал бизнестер өнүкпөйт дагы, чоң бизнестерге айланбайт дагы, бирөөлөрдүн товарын алып жүрө беребиз да. Көрдүңүздөр э? Ошон үчүн Россия сынга мамлекеттери өздөрүнүн компанияларын өнүктүрүү максатында мына аз салык коюп атат. Европада көп коюп атат. Ошол себептен эмне? Товары, ал жактын товары кымбат болуп калат дагы, биздики арзан болуп калат. Көрдүңүздөр э? И албетте алардын айлыгы 2 000 3 000 доллар болгондуктан алар арзан сата албайт биздегидей. СНГ мамлекеттеринде, Россияда чыккан продукцияларды арзан сата алат. Эмнеге дегенде, Россияда, СНГ мамлекеттеринде орточо айлыктар 200 доллар, 300 доллар, 150 доллар да бар жерлер бар. Мисалы үчүн өзгөчө региондордо Бишкекте 200-300 доллар. Ошто да ошого жакын болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле салыштырмалуу Нарында, Караколдо айлыктар, орточо айлыктар 150-200 доллар болушу мүмкүн э. 200 доллар бул жакшы айлык деп эсептелет. Ошондой айлыктарды алып аткан мамлекеттерде эч убакта товарды кымбат сатпайт. Жана ал жакта бир нерсе өндүрүп чыгарсаң дагы арзан түшөт. Көрдүңүздөр э? Бирок эффект масштаба көзөмөлгө алынса, эффект масштаба иштесе. Ошон үчүн Кыргызстандан бардык эле товарлар чыкканда арзан чыга бербейт. Мисалы үчүн шампунь чыгарсак, Кыргызстанда арзан чыга албайт, чыкпайт. Эмнеге дегенде, Кыргызстандын шампуньун Кыргызстанда колдоп коюуду алган менен биздин саныбыз аз. Россиянын шампунь чыкса, Россиянын колдоп коелу деген бул уже 140 миллион колдоп коет. Элестетиңиз, Кыргызстандан чыккан шампуньду 5 миллион колдоп коет. Ошон үчүн аз өтөт да, көрдүңүздөр э? Ошон үчүн бардык эле товарлар Кыргызстанда арзан чыга албайт. Бар кээ бир товарлар Кыргызстандан арзан чыгат. Ошон үчүн бул жерде эки моменттен иштеш керек. Эки момент иштеш керек бир убакта. Эффект масштабада иштеш керек, каларманы көп болуш керек, жакшы сатылыш керек. Экинчиси бул элдин айлыгы төмөн болуш керек. Как раз ошол идеалдуу момент. Мисалы үчүн Кытайда дагы ошол нерсе. Эмне үчүн Кытай дүйнөнү ээлеп алды? Ошол Кытайда айлыктар арзан болуп, арендалар арзан болгон үчүн ал жакта өндүрүш арзан болду. Ошон үчүн көп нерсени Кытайда чыгарган выгодный болду дагы. Элдер бардык товарды, бардык нерсени ошол Кытайдан чыгарып калды. Жада азыр Америка батыштар деле, iPhone деле, билсеңиздер керек, Вьетнам менен Тайванда чыгат, Samsung деле ошол. Эмнеге дегенде ал жакта айлыктар арзан, жана адамдардын саны көп. Ошол жакта сатса деле көп чыгат, көп алышат, көрдүңүз. Так, атак албетте аны дүйнөлүк деңгээлде сатат ал товарларды. Samsung деле дүйнөдө сатат, iPhone деле. Эффект масштаба болгон үчүн ал башка компаниялардын ошол эле акчага күчтүү нерсени, көп нерсени бере алат да. Көп саткандыктан. Так, кийинки момент, бул демек ошон үчүн элдердин айлыгы жогору болгон үчүн батыштан, чет өлкөдөн келген компаниялардын товары кымбат болуп бере берет. Мисалга айталы, Zara же болбосо Dolce Gabbana'lar ошол Европа, батышта, Америкада, АКШда алар элдин чөнтөгүнө ылайык орточо деңгээлдеги товарлар да. Бизге келгенде алар люкс, кымбат товар болуп калат. Аны акчалуулар алып, Zara кийет экен, бул деген Dolce Gabbana кийет экен. Биз жанагы подделканы айтып аткан жокпуз, же репликаны айтып аткан жокпуз. Биз ошол Puma кийет экен, Adidas кийет экен деген. Бул чындап сиз мисалы чет өлкөгө барып алсаңыз, алар кымбат да. Бизге келгенде ошол кымбат баада келип калат. Эгерде чыныгы мисалы үчүн деген Кытайдын компаниясы ачылды го бери, Ли-Ning. Ли-Ningде мисалы үчүн сиз барып кийим алам десеңиз, жок дегенде биз бир шым эле 3 000 сом, 4 000 сом болот да. Эмнеге дегенде алар ошол мамлекеттер үчүн бул күчтүү деңгээлдеги продукция, бирок ал элдин чөнтөгүнө ылайык. Кытайда андай эмес, дүйнөлүк деңгээлде. Ал Европа, башка мамлекеттерде да бар да. Ли-Ningде мисалы үчүн сиз Малайзияга барып же Сингапурга барып деле билсеңиз, ошол эле биздегидей эле бааларды сатып аткан болот. Бир аз арзаныраак сатып аткан болушу мүмкүн, бирок бизге келгенде ал кымбат болуп калат. Эмнеге? Биздин айлыктар төмөн да. Алар үчүн бул орточо деңгээлдеги товарлар. Алардын 2 000 доллар алып аткан үчүн, мисалы үчүн 4 000 сомдук шым, нормальный шым, зато сапаты жогору. Бирок сапаты чындап айырмасы бар. Биздин репликалардан айырмасы бар. Бирок эгерде мисалы үчүн Түркиянын сапаты менен салыштырсак, Түркиянын сапаты менен биздин кийимдердин, фабриктин кийимдердин сапаты бирдей эле. Көрдүңүз э? Эмнеге? Экөө тең арзан мамлекеттер да, Түркия менен Россия арзан мамлекеттер болгондуктан, булар ошол жакшы баада чыгара алат экөө тең. Так, көрдүңүздөр э? Эми ошол Zara жана башка бизге келгенде кымбат болуп калат. Бирок ошол Zara'ны чындап эле ошол деңгээлде бизде өндүрүп чыгарып, өнүктүрүп, азыр фабрик деле ошого баратат, өнүктүрүп күчтүү фирмалар чыкканда эртең, ошол Zara'нын эле сапатын биякта арзан чыгарып бере алат да. Эмнеге дегенде айлыктар бизде төмөн, ошого жараша төмөн өндүрүп чыгарылат жана төмөн баада сатылат, бизге ылайык.
Бирок баардык эле компаниялар ошол баада келген баада сатып аткан жок. Мисалы үчүн Oriflame жана eBay компаниялары бар, алар ошол биздин базарга ылайыкташып товарлардын баасын түшүргөн. Кыйла төмөн да. Мисалы үчүн Европада башка баада сатылат, биякта башка баада сатылат. Фабрик дагы ошондой болот, Европада сиз ушул фабрикти алам десеңиз, ал кымбат баада сатылат. Эмнеге дегенде элдин чөнтөгүнө, элдин айлыгына ылайык сатылган, коюлган да. Эгерде ал арзан коюп койсо, уже ал адамдар все арзан экен, что-то подозрительный экен, албай эле коелучу дейт да. Ошон үчүн кымбат сатылат, көрдүңүз Бирок көпчүлүк тармактык маркетинг компаниялар бияка келгенде арзандатып аткан жок. Ошон үчүн бул жака келгенде кымбат болуп калат да. Анан булар айла жок, бул люкс, бул фабриктен жогору сапаты дешет. Жок, чынында андай эмес. Эмнеге дегенде фабрик бул уже күчтүү компания. Жаңы чыкканда айырмасы болгон. Мисалы жаңы чыкканда деле Япониянын деле, Кореянын деле техникасы Европаныкына жеткен эмес сапаты боюнча. Бирок кийин кууп жетти, күчтүү болуп калды. Ошол эле сапатты арзан баада берип калды. Фабрик дагы азыр ошондой болуп калган кези, компания дагы фабрик азыр чындап эле күчтүү сапатты арзан баада бере алат. Эмнеге дегенде өтө көп аларман бар, ошон үчүн аны актайт. Экинчиден тажрыйбасы чоң, үчүнчүдөн уже көп компаниялар менен иштешип отуруп, дүйнөдө жана номер 1 өзүнүн темасынын номер 1 менен иштешип отуруп, кыйла опыт алып алды, кыйла көп нерсе үйрөнүп алып, күчтүү компания катарына кирип калды. Ошон үчүн ошол эле сапатты арзан баада бере алат. Бул экинчи себеп, көрдүңүз. Ошого үчүнчү себеп бул өндүрүш, баа коюу саясаты. Муну айтып кеттик уже. Демек, кээ бир компаниялар бул жака СНГ мамлекеттерине келгенде баасын түшүрүп атат, кээ бирлери түшүрбөй атат. Мына eBay менен Oriflame азаматтар түшүрдү, ошон үчүн алар СНГ мамлекеттеринде соода саттык боюнча номер 1-де турат. Кимдир бирден угушу мүмкүн, Oriflame номер 1. Ооба, соода саттык боюнча номер 1. СНГ мамлекеттеринде соода саттык, бирок сапат боюнча эмес. Бул деген сапат боюнча деген түшүндүрбөйт. Сапат боюнча бул компаниялардын сапаты начар дебейм, фабриктен мыкты да дебейм. Божомол айтканда экөө бирдей эле сапатты берет да. Болгону алардын товары Oriflame'дики кымбатыраак болуп калат, фабрик арзаныраак болуп калат. Эмненин себебинен азыр көрөбүз. Бирок Oriflame кыйла арзандатканга аракет кылып, ошого көзөмөл кылган аракет кылат. Так, азыр суроолорго акырында жооп берип кетебиз. Пока ушул мен берип аткан слайд боюнча суроо болбосо, пока айтпай суроолоруңуздарды бербей бересиздер. Так, кийинки момент, баа коюу саясаты ар кандай дедик, көрдүңүз. Баа коюу саясаты бул үчүнчү себеп. Төртүнчү себеби бул эмне? Бул доллардын курсу. Эгерде товарлар бизге долларга байланып келсе, же еврого байланып келсе, алардын баалары өсө берет. Мисалы үчүн биз айткан көпчүлүк батыштан келген компаниялардын баалары ар 5-10 жылда көтөрүлүп турат. Эмнеге дегенде, доллар көтөрүлгөндө алар ошол товардын баасын жок көтөрбөй эле коелу дебейт, доллар курсуна жараша баасы көтөрүлөт, автоматтык түрдө көтөрүлөт. Бул эмне түшүндүрөт? Бул деген сиз кардарларыңызды көндүрүп койсоңуз, мисалы үчүн кече эле шампуньдалар 200 сомдон 300 сомдон алып аткан болсо, эми товар ошол эле шампуньдалар 400 сомдон 500 сомдон алып калат да. Эмне кылат? Кимдир бирөө, баары эмес, кимдир бирөө чыдап ала берет. Кимдир бирөө уже башка жактан издей баштайт. Кимден издейт? Бизден издейт. Ошондой эле шампунь окшойт, мына жууп көрдүм, мага жакты. Мен ушуну эле алам. Лучше андан көрө 200 сом арзаныраак алам дагы. 200 сомго мен дагы бир бальзам алам мисалы үчүн деп, ошентип кардарлар издей баштайт. Демек, эгерде сиз ал компаниялар менен иштечү болсоңуз, ар 5-10 жылда сиз кардар жоготуп турасыз. Көрдүңүз. Ал эми бизде андай проблема жок. Бизде рублдун курсу көтөрүлө бербейт. Ал курс бирдей турат ал. Ар 5-10 жылда көтөрүлө бербейт. Тескерисинче түшүшү мүмкүн. Муну мен по секрету сиздерге айтып коеюн. Кытай менен Россия көпчүлүк учурда валютасын кымбаттатпаган аракет кылат. Эмнеге дегенде, бул өсүп келаткан мамлекеттер, булар да дүйнөлүк деңгээлде чемпион болгусу келет. Өзлөрүнүн өндүрүшүндө, өзлөрүнүн темасында өндүрүш арзан болуш үчүн эч убакта доллардын же рублдун курсу көтөрүлбөш керек да. Эгерде рублдун курсу көтөрүлүп кетсе, анын товары кымбат болуп калат да, ал сыртка алып чыгыш кыйын болуп калат. Сыртка алып чыкканы кызыксыз болуп калат. Мисалы үчүн Кытайдагы эч убакта юаньды дүйнөлүк валюта кылбайт. Бул боюнча дайым карап жүрөбүз. Кытайдагы валютасын көтөрбөгөнү, тескерисинче бир курсун түшүргөн аракет кылат. Элге бул жакпашы мүмкүн. Мисалы үчүн кече сиздин 10 000 сомуңуз, эми айталы 10 000 сом алдыңыз колуңузга, бирок 10 000 сом эмес, 8 000 сом болуп калышы мүмкүн да. Ошол мезгилде сиз жиниңиз келиши мүмкүн. Бирок ушул нерсени жасап турбаса, өндүрүш өнүкпөйт да. Эмнеге дегенде, Россиядан чыккан, Кытайдан чыккан товарлар жакшы, чет өлкөгө жакшы чыгыш үчүн алардын товары арзан болуш керек. Ошон үчүн алар курсун көтөрбөйт. Тескерисинче девальвация кылып түшүрүп турган аракет кылат. Мисалы үчүн Казакстанда да девальвация болду. Ошол девальвация болгондон кийин алардын тамак аш жана башкалардын баалары Кыргызстан менен бирдей болуп калды. Азыр сиз Алматыга барып тамак аш алсаңыз, Бишкектен арзан аласыз. Тамак ашка акчаңыз аз кетет. Эмнеге? Ошол девальвациянын айынан. Демек, Казакстандан чыккан товарлар дүйнөлүк деңгээлге оңоюраак сатылат. Көрдүңүз, башка мамлекеттерге, жада калса Кыргызстанга оңоюраак сатылат. Эмнеге дегенде, элдер мурункудан арзан иштөөгө даяр болуп калды. Бул элге жакпайт, бирок айла жок, бул саясат да. Ошону жасап турбаса,
алардын товары өтпөйт. Эгер аны жасалса эмне болот? Товар өтпөй калса эмне болот? Эртең адамдар жумушсуз калат дагы, башка мамлекеттерге кете баштайт. Демек көрдүңүз, ошон үчүн бул атайын жасалган саясат. Муну Россия дайым жасап турган аракет кылат. Демек, фабриктин продукциясы эч убакта жөндөн жөн себепсиз кымбаттап кете бербейт да, көрдүңүз. Тескерисинче ошол арзан баада сактап турган аракет кылат. Ошол максатта девальвация болуп турат. 2014-жылы девальвация болду. Так, девальвация болгондо биздин Кыргызстан үчүн дагы алардын продукциясы мурункудан да арзан болуп кетти Россияга. Демек эмне бул өзүнчө саясат экен, өндүрүштү өнүктүрүү үчүн ошол мамлекеттин компанияларынын соодасын көбөйтүү үчүн жасалган саясат. Ошон үчүн биздин товарлар ошол себептен да кыйла арзан конкуренттерге караганда.